адаттагыдай эле өзүмдүн кайда барганымды жашырдым. Мен досторум менен жүрөм деп айттым. Аябай катуу чукулдатып машинага салышты. Машинага салар менен мен жанындагы паспорт, телефон, документтерим баарын алып салышты. Үйгө бардык. Сурап башташты. Качантан бери ишенесиң? Эмнеге жыйынга барып жүрөсүң? Бирок мен баш тартпашымды көргөндө алар катуулап кол көтөргөнгө чейин барышты. Жана видеону чыгарбай үйгө камап коюшту. Ошол учурда мен бир дос балам бар болчу. Ал дагы ишенбеген. Мен ошол дос балам менен ошол бала менен жолугуп келем деп. Мен кеткенди сезди окшойт. Аябай мага телефон чалып баштады. Мен болсо телефондун уже сим картасын алып ыргытып жиберген болчумун. Бир күнү менин телефонума SMS келди. Анан кайсы жерде, кайсы аймакта турганым жөнүндө мага SMS келди. Ар бир туугандардын үйүнө алып барып жатты. Ошол кыйын учурда Кудай Айзадага өзгөчө кам көрдү. Четиркөдөн азыркы жолдошум менен таанышып, азыр 3 балабыз бар. Үй бүлөбүз менен апама барып келдик. Апам менен элдештик. Байкем менен бирок кезиге элекмин. Ал дагы деле каршы. Жана баардык ишенгендер, куундукта алып жаткан бир туугандар үчүн сыйынса деп каалайм.